Кыздарын үч нерседе көзүңөрдү катуу кыскыла. Биринчи маселе аддеп жыпырык болуп жыртайып күлө бербе ар кимге карап. Өзүңдүн иффатыңды, намысыңды сакта. Бардыгы көздөн, жүздөгү жылмаюудан башталат. Эркек кишилер көбү аял кишиге жылмаюп караш керек деп эле таанышуу максатында ар ким сага жылмайып карай берет. Чоңу дагы кичүүсү дагы. Бирок сен жылмайып караба, жыпырык болбо. Ушундай а кээ бир аялдар ушундай атайын жылмайып карайт. Бардык эркектерге. Бирок эриге жылмайып карабайт. Эриге карабайт жылмайып, бирок башкаларга официант эркектен баштап бардыгы жылмайып күлүп сонун мамиле кылат. Жыпырык болбо. А? Адеп күлө бербе. Ал эми экинчи маселе эркекке окшошко аракет кылба. Сен кызсың. Кызсың. Эрге тийсең катынсың. Катын деген жашырын дегени. Эркектерди келди катын дегени, жашырын дегени. Ошондуктан эркекке окшошмун дебе, ошо кийимиңден баштап бардыгы. Кээ бирлер ушу кийимдерди эркектерге окшотуп ба, бар жоктун маселеден авретиңи жапканга аракет кылышың керек да, урматтуу кызым. Мисалы, спортивка алганы бардың, капшондуусун алып кой. Эркектер көп кирип калган жерде капшон таштап коесуң. Макул, жолукту ушунчалык жаман көрүп атсаң сен, общественный жерлерге мындай капшон таштап коесуң, көрүнбөй каласың. Мисал үчүн да. Ныкап маселесин эске ала турган болсоң, очки тагып ал. Очки эле чоңуна таксаң пешенең жарым тосуп калат. Мисал үчүн да. Мен жоңул легкий варианттарын айтып атам да. Бир-эки жөтөлмүш болуп маска тагып ал. Мисал үчүн да. Оңой варианттарын бул урматтуу мекендешим, урматтуу эже карындашым, бир нерсени токтотуп, бир нерсени кыл деген маселе жок бул жерде. Болгону эркекке окшошуп кетпе. Сен кызсың. Анан сени руханиятыңа, жан дүйнөңө таасир бере турган бул музыка. Бүгүн кыздарыбыз өтө көп музыка угуп жаткан учуру. Музыка укпа, кулагыңан кирген нерсе жүрөгүңө кирет. Тилиңден чыккан нерсе жүрөгүңөн чыгат. Бул менен эмнени айткым келет? Сен кулагыңдан бир нерсени киргизет экенсиң, жүрөгүңө сактап атасың. Ошо жүрөктөн музыкалар тилиңден кайра тилиңе чыгып атат, ырдап атасың. Талага кетип атып, же бир өзүң бекер калганда, же тамак кылып атканда сен ырдап каласыңбы, же Куран окуйсуңбу? Жүрөгүңдө эмне барлыгын ошол эле айтып коет да, ушул далили. Эгерде сен ырдап тамак кылып атсаң, жүрөгүңдө музыка бар. Куран эмес. Мындай эле бир күндөгү убактыңды салыштырып көргүн, канча саат музыка угасың, канча саат Куран угасың. Мынасы неге сенин себепсиз башың ооруп калат? Неге сага көз тийип кетет? Неге сага себепсиз оорулар келе берет? Неге себепсиз эле башың ооруп кала берет? Мына себеп ушул жерде турат. Американын атамгасын билбей туруп, маанисин түшүнбөгөн музыкаларыңды, бул музыка чындап руханиятка өтө катуу таасир берип коет. Биринчи зинага чакырат, сойкулукка чакырат ал музыка. Көптөгөн почти 90% жылаңачтар, ошондой ырларды укпа. Аллага аманатсың. Кыргыздын жигиттериге аманатсың. Бүткүл мусулмандарга, эркектерине аманатсың. Аманаттыгыңды бил.